Саламатсыздарбы, Атамедианын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен мен Гулина Айтмурзаева. Борборубуздун кинотеатрларынын бирине келип калган учурубуз. Алдыда боло турчу Адат аттуу жаңы кыргыз кино тасманын бет ачары болууда. Ал эми ошол тасма жөнүндө сиздерге репортаж тартканга кеттик анда. Кут болсун. Рахмат. Бардыгыбызга белгилүү болгондой эле Адат аттуу жаңы тасмаңыз чыгып атат. Эмнеге Адат деп атап койдуңуздар? Эмне үчүн? Себеби мындай, бул нукура кыргыз сөз. Анан салт, анан адат деп экиге бөлүнөт. Ошо адашуу болбосун деп эле. Себеп дегенде биз мындай кээ бир жашообузда көп колдонулбаган сөздөрдү мындай акырындан модага айланып баштасак, акырындан жашообузга кененирээк аралаштыра баштасак, балким ал кийин көнүмүш адатка айланып билип калышат деген. Ошол үчүн. Премьера кут болсун. Чоң рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдым. Эң эрте келип отурмун. Могондо да эч ким жок экен. Келсе настроение түшүп атты эле, эми эл көбөйүп баштады. Буюрса. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болот сизде? Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар? Мен буга чейин кинодо жүрсөм, 2,5-3 ай болгону алды почти. Театрда дагы иштеп атам. Эми тасма эми бет ачарда болуп атпайбы? Эми тасмадан эмне күтүп атасыз? Элдер кандай ойдо калат деген ойдо болуп атасыз? Тасмадан негизи биз көрсөткөн моменттер бар да, сабак алчу моменттер. Ошону туура жагынан кабыл алса деген ойда. Анан элге албетте жакса, көрүүчүлөрдүн купулуна толсо, көрүүчүлөрүбүз күткөндөй кино болсо деген эле ниеттебиз. Премьера кут болсун. Чоң рахмат, кош келипсиңер. Рахмат, кош келдик. Эми бул Адат тасмасына каармандарды кандай тандап алдыңыздар? Каармандарды кандай тандап алдык? Жакшы эле тандап алдык да. Неме болду? Бул инилерибизди биринчиден тааныйбыз баарын. Ар кимдин эмнеге жөндөмү бар экенин, кайсы персонажга туура келет экен деп ошентип тандап алдык да. Албетте, бул мындай да, биздин чоң жаңылыштыгыбыз максатсыз тасмалардын санын көбөйтүүбүз да. То есть мага бул нерсени байкелерден аябай сыйлуу, улуу, аябай көптү көргөн, көптү билген ойчул байкелердин көп айтты. Эмне үчүн палчаның жакшы болду билесиңби деп. Себептен ал жерде чоң бир идея жатат. Мекенге болгон кызмат, мекенге болгон сүйүү деген болсо дагы сен ошону кино аркылуу берип атасың. Андай нерсени эл мындай четте өтүп кете албайт дейт да. Көргөндөн кийин ал баары бул жеринде калат деп. Ошол күндөн баштап кандай идея чыгарып алайлы, кандай тасманы ойлобойлу, биринчи очередь бул тасма менен биз элге эмнени айткыбыз келип атат деген эле ойду беребиз. Анан ошол ойду өзүбүз мээбизде мындай орусча айтмакчы формулировать этип алсак, анан ошол сценарий катары чыгарабыз. Анан акыркы 3 тасмабыз ошол багыт менен эле келе атат. Мисалы, таксырда биз туура жашоону бир үндөгөн болсок, Балчан 2де болсо, саясий кубулуштар, анан элдин кичине кыйналып атканы, ошол эле өзүнүн добуш сатып атканыбыз боюнча болуп атканын деп чагылдыргам. А бул жерде чагылдыра турган ой слишком чоң, слишком масштабтуу, анын баарын жалпак бергим келген жок. Анын кинонун жүрүшүндө өзүңөр байкайсыңар. Эми баягы каармандарды тандап айтып атпайсызбы? Бул инилерим болчу деп. Ошондо бир кастинг жүргүзүлгөн жок, сырттан бир келип бирөө кастингге катышкан жок. Өзүңүздөрдүн иниңиздер деле эметип калдыңыздарбы? Кандай болуп калды? Өзүбүздүн инибиз болгондо аларды мектеп кезинен бери 5-6 класс, 7-8 класстан бери тааныйбыз да алардын. Эмнеге жөндөмү бар, муну айта алабы, айта албайбы, ойной алабы, ойной албайбы, ошол жагынан эле. Анан биз угушубуз боюнча бул тасма чыныгы жашоодон алынган дейт, окуясы чыныгы жашоодон алынып. Ошондо сизге тиешелүү адамданбы деги эле бир кандай болуп калат? Мага тиешелүү адамдар деп койсом болот, себеп дегенде бир коңшуда бир көчөдө болбосо дагы мындай жакын жашаган байкелер болчу. Биз 11-классты бүтүп атсак керек, 11-классты бүтүп атканда ушундай мектепке келсек эле бүт мектеп эле ызычулап, эмне болсо ушуну уктуңар байкелерибиз ушундай окуяга батыптыр деп. Анан оголуп мындай болуп калган, чын элеби депчи. Аябай кызык болгон, кийин унутулуп кеткен. Анан бара-бара киного аралашып баштагандан кийин жакшы идея издейсиң, анан ушу идеяны тартыш керек дейсиң, бирок өзүң айткандай эле жанагындай. Эгерде мен мисалы бир эле кино тартканга мүмкүнчүлүгүм болсо, мен скорее всего эле тартмакмын, комедия тартып эле ошо менен акчаны бир аз көбөйтүп алайын деп аракет кылып көрмөкмүн. Себеп дегенде мындай кинолор бул өтө чоң риск.
Анан жана айткандай эле, ооба, эми жашыргандай эле биринчи, экинчи тасмабыз мынакей 2 аралыгында чыгып, экөө тең аябай сонун пайдап келди. Ал пайда менен биз алып могу кинону тартсак, бир да тыйынын артка кайтара албасак дагы бизге аба ырайы өтө чоң өзгөрбөйт экен. Жашообуз жүрө берет экен, алчу оокаттарыбызды сала берет экенбиз, үй бүлөбүздү камсыздай берет экенбиз, еще далай кино тартканга акчабыз калат экен. Демек, бул убакыт келиптир. Таксыр деле ушул сыяктуу болгон, Палчанын бири аябай жакшы болгон үчүн ага коркпой салганбыз. Азыр эми Палчанын 2 таксыр жакшы болуп берген үчүн бул киного коркпой салып атабыз. Эртең эми эл келеби, келбейби же кино балким өзүн вообще актабай күйүп кетеби? Андай нерсени ойлонбосоң, көп темадан коркпойсуң. Коркпой тартасың. Айтчу сөзүңдү бул сөз мага жагып атат, бирок элге жакпай калышы мүмкүн деп коркуп калбайсың да. Мага лично жагып атат, мен ушундай көргүм келип атат, ушундай беремби? Эми тасмада өзүңүздүн каарманыңыз жөнүндө бир аз айта кетпейсизби? Кимди ойнойсуз? Бакыт деген каарман негизи. Жакшы бала. Үй бүлөсүнө кам көрөт, ойлонот, скромный. Анан дальше уже көрөбүз кинодон. Анан бул Фрунзе ТВ продакшн менен сиз биринчи жолу иштешип атасыз, менин билишим боюнча. Фрунзе. Кандай экен? Башка продакшндар менен иштешкен айырмасы бул проектте кандай болду? Айырмасы жакшы, анткени айырмасы дегенде кандай болуп калат. Мен просто бул байкелерди мен башынан эле тааныйм. Байке ини катары жакшы сүйлөшчүбүз башынан эле. Анан бул да проекттагы өзүнүн бир салымын кошту. Биз дагы да жакындап, дагы да агайын элек агайын болуп жүрөбүз дейчи болуп. Чыныгы окуядан алынып атканда деле сценарий жазылып атканда бир аз көркөмдөлүп кичине кошулат да. Бул тасмада деле ушундай барбы? Сөз көркөмдөлдү. Себеп дегенде баарын эле биз ошол окуя болгондой кылып берип сала турган болсок, Кызыксыз болуп калат. кызыктуу эле болмок, бирок бир четтен ала качуунун пропагандасына айланып кетмек да. Анан ошол бир нече кыз ала качылган үчүн баардыгы эми окуялар окшош эмес, ар кимиси ар кандай ала качылгандыр. Бирок улам эле кечки ала качууну көрсөтө берип да элди мынтип чочутурбейли деп баарын бириктирип туруп аягында бир сонун кылып бердик. Ага чейинки окуяларды акырын бири-биринен байлап келип. Айтор бир эпизод бар, аны сиз анан көрөсүз, түшүнөсүз. Ушул жерден кийин көрүүчү дагы, мен дагы, авторлор дагы ушул ойду жеткиргенге аракет кылып көрүптүр. Өзүңүзгө жетти, жетпеди, айтор. Анан чыккандан кийин бир баарлашып атырбыз. Саламатсызбы чоңуз? Кандайсыз? Жакшы. Мамдар менен сүйлөштүңбү? Ооба, келип калышыптыр. Меймандуу. Үйдө отурган. Тамак жасаган. Клубдарга барбаган. Мен тосуп алып, узада турган кыз керек. Ondan sonra men tayyönleyler kız gerek eкен да. Жүрөктө болгон мусаларымды мен жазайын. Жалгызым сүйөм сени, жазаңды тартайын. Sen dostluk деп жүрсө, достук мамилең ушул Эми бәрін сугарсың. Бак, hiç de su жоқ. Hareket kılıp күндө бар бирок кыйын. Тасма кандай болду? Бир-эки сөз өз оюңузду айта кетпейсизби? Тасма негизи абдан жакты мага. Эмне деп айтайын дегеним, жаш балдардын, азыркы жаш балдардын мындай улуттук баалуулукту, каада салттуу, үрп-адат эске салуу менен тартканы бул биз үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм. Азыркы жаштардын идеясына мен толук кошулам. Мен аябай жакшы энергия алып отурдум. Бардыгына ийгилик кылам. Продюсерлер дагы, актерлор дагы эң мыкты тандалыптыр. Мындай бара-бара улам тасманы көрүп атабыз, улам өткөн сайын көрүп атабыз. Ар бир тасма жаратканда булардын ийгиликтери алдыга жылып атканын байкап атабыз. Сонун кыргыз киносу буюрса дагы чоң жетишкендиктерге жетет деп ойлойм. Фильм в целом аябай жакшы болуптур. Бир чоң көйгөйлөрдүн бири ачылыптыр. Бул тема аябай
Бизге тиешелүү да, кыздарга тиешелүү. Ошого келиңиздер, көрүңүздөр, аябай маанилүү, таасирлүү кино болуптур. Road movie болуптур. Эми бул баягы жолдо жүргөн комедиянын бир түрү, жанры. Анан комедиядагы бизде тилекке каршы көп учурда динамика жок болуп кеткен себептен көп комедиялар баягы кызыксыз болуп калат. Бул жакта динамика бар экен. Анан кийин ар бир персонаж экрандагы бизге тааныш экен. Ар ким өзүбүздүн досубузду, туугандарыбызды, жакындарыбызды тааный алабыз персонаждардан. Мындайча айтканда, жашоодон алынган нерсени эле юморго жууруп туруп, анан кийин мындай пасыл деп коет эмес, айтайын деген терең ойду камтып туруп, анан элдин астына тартуулаган экен. Мага ошонусу менен жакты. Албетте ала качуу бул жаман салт деп айтпай, балдар туура ат коюптур. Адат бул жаман адат деген теманын тегерегиндеги кино болуптур. Мага өтө жакты. Актерлордун чеберчилиги, режиссердуку, оператордун иштегени жакты. Анан кийин диалогто бул жакта эми салыштырсам кээ бирөө каткырбасын, тарантиновский стиль болуптур. Мындайча айтканда жөнөкөй жашоодогу бир жөнөкөй темаларды алып, ошонун тегерегин алкаганда кызыктуу маек диалог куруптур да персонаждар. Ошонусу менен жакты. Саламатсызбы? Саматчык. Тасмадан кийин, премьерадан кийин сезимдер кандай болуп атат? Билен ойлосонун элдердин кол чабууларына чоң рахмат. Баарына жакты деп ойлойм. Анткени ар кандай эмоция менен отурушту да. Кудайга шүгүр, менимче жакшы эле болду окшойт. Сиздер деле көрдүңүздөр го. Ошол эң башкысы элге жагып кетсе экен, деп атканбыз. Буюрса эртеңден баштап, ошол 9-майдан баштап сиздерге да сунуштайбыз, келип көрүп туруңуздар. Азыр менде мындай непонятно болот, мынакта чувствовать. Буюрса эл жакшы эле кабыл алды окшойт. Мындай ар кайсы курактагы адамдар түшүнө турган эле тамашалар бар. Андан тышкары ар бир адам ойлоно турган да жерлери бар. Өзүңүздөр көргөндөй, короче, ушундай болот. Билбейм, башкача эле бир. Же күлө албай, же иле албай бир нерсе болду да, короче. Купулуңузга толдуңузбу өзүңүз аткарган карым? Кичине толбой калдым бирок. Неге? Кичине эле. Кичине эле ошо эмнеге? Неге деген суроо бербейли эле койсо болот ага. Кичине эле, бирок атат жакшы. Мындай толук түрдө аткара албай калдым деген бир ой болот кандай? Любой эле актер ушундай болсо керек, эми актерлор деле ушундай болсо керек. Могул жерин билейин, кичине монтип коюш керек эле деген нерселер болду. Ал ошол болбой калса жаман го дейм. Менде көп эле жерден болду, могу мындай болуп калды депчи. Бирок негизи сценарий боюнча өзү Данчиктин ролу ошондой, бул мындай адекват, баардыгын токтотуп жигиттер мындай кылалы деген неме болчу. Задача ушундай болчу режиссердон. Жакшы эле го, эми. Сиздин оюңузча ушундай болуш керек, ушундай сезимде болуш керек, мындай оңдоп коюшум керек деген любой адамда болот дегендей ойдо каласыз. Адам өзүнө довольный болсо жаман го дейм ошол. Мен мону кыйрат койдум, монтты го деген дагы кыйын болуп калат го дейм. Менимче менде көп эле жерде болду мындай. Азыр кинодон көрүп отуруп, монтажга мындай чоң экранга чейин такыр көргөн эмесмин, чындап эле. Бирок жалпысынан балдардын ойногондору Кудайга шүгүр мага жакты. Мен мисалы Чыңгызга да, жакшылыкка дагы, Азага дагы, Ташка дагы кадимкидей эле ишенип отурдум. Чын эле. Эми просто ама жалжаңдап жүргөнүнө жарашат окшойт. Бул эми Фрунзе продакшн менен биринчи жолу иштедим. Бирок жакты, аябай сонун. Башка немелер менен деле иштешип атабыз. Эми акырындан иштешип келип атабыз, Кудайга шүгүр. Бир четтен көрүп келип атабыз продакшндарды ошол. Единственное күткөнүм мындай болуп калганда, комедия жагына басым жазган эмес, бирок эл күлүп отуруп алды да. То есть жанагы жерден да туруп Мадалина байкелер коюп колош десе, артымда 5-6 күлүп отуруп, неге мынча ташып барып атамсыңар силер депчи. Эмне күлүп атасыңар силер? Мына жерде ыйлагым келип атат. Өзүм отуруп ыйлап атам да ал жерденчи. Себеби билбейм, же сезимтал болуп кеттимби, же картайып кеттимби, айтор. Элге жакты, азыр чыгып баары эле айтып аткан ойлорун келип атып, "Жок, биз күтпөй келдик эле" деп. Ушул нерсе ар дайым жакшы да. Себеби бир киного аябай күтүп келип аласың, анан оюңдагыдай болбой калат. Чыккандан эмне дешиңди билбей каласың. Кээде жаңы байкелердин бирөөсү киношниктерден келип туруп, мен чын айтайын жөн эле келгем, мындай келбей койду деген сөз болбосун эле. Келип ушундай таасирленип кеттим дегенден кийин искренне айтып аткандай, чын дилинен айтып атканы билинип аткандай көңүлүң жылыйт да. Башында жана сахнада айткандай эле бизге албетте эл колдоп койсо жакшы. Бирок бул жерин эч атышпай болгону гана бир чыгарма жазышыбыз керек, тартышыбыз керек, элге тартылышыбыз керек деген ой менен кылып аткан үчүн акча жагынан, башка жагынан эч кыжаалатыбыз жок. Ошон үчүн главный эл көрдү. Балким булар көрбөсө дагы кийинчерээк барып интернет булактардан буну элдер көрүп
если бир жок дегенде бир 20 же 30 адамдын оюна жок мен ала качкым келип аткам, бирок ала качкым келбей калды деген ой келип калса деле биз үчүн чоң жеңиш ошол эле. Ошентип биз тасмабызды аяктап алдык. Көрөрмандарды, сүйөрмандарды 9 майдан баштап бүткүл Кыргызстандын булуң бурчундагы кинотеатрларына чакырабыз. Келип өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып кетсеңиздер болот, комментарий бөлүмүндө калтырып кетсеңиздер болот. Сиздер менен мен Гүлүнайт Мурзаева болдум. Көрүшкөнчө.